Eldim barını zаңқылдаған ырым менен ойготчу эле да. Эмели Кудай берсинчи. Аме буга эмне болгон? Мынча кеч уктач маселе кечке чейин. Наоборот, элдин барын заңқылдаған ырым менен ойготчу эле да. Эмели Кудай берсинчи. Эмей, лампочкам. Уже saat 10:30 ашып барады. Тура кой. Эмне болду? Жаман түш көрдүңбү? Кой. Bu кофе жакшы көрчү эле. Кофе алып келдим. Карачы, ароматный жыт тур. Тур эми. Бул тура элек го. Кофесин да иче эле экен. Турбайсың уже, түш болду уже. Кофең да мустады. Барча. Эмне болуп кетти? Мынчалык. Настроением жок бу. Настроениең эмне болду? Настроениең носкиге түшүп калды. Не болду? Башка товар атың жок бу? Башка коер атың? Лампочка деген сонда бул жарык берген нерсе да. Лампочка мен доказать деп айтпай жүрчү мен. Алжеке. Киши болоюн деп калгансың го кичине. Ошончо кичине интеллигенция өңдөнүп кичине. Интеллигенция деген угуспай жүрчү. Интеллигенция итиркейим келтирет. Интеллигенция болбош керек азыр. Интеллигенция деген ал кошуматчылар. Андан көрө жарандык активист болуш керек. Жарандык позицияңды билдирип. Интеллигенция кошуматчылар ал дакансылар. Кимге жазан отот бул? Сен агарттың ушу сакалың бар. Мессага. С утра такое заявление? Интеллигенция деп сен чычайып жүргөндөрдү интеллигенция дейсиңби? Тиги колхозда эле болом, колхоздун баласы болсун. Тиги интеллигенциянын баары не болуп калды такты. Тиги чычайып жана классиктердин позасына кирип алышасыз орустар. Эмне кылыш керек эле? Интеллигенция ошо пример көрсөтүш керек. Жүрөкөй эле адам катары болуш керек. Интеллигенцияны бир жер планетасында жок адамдардай көрбөй. Там несі барып не? Кайран абайды канча окусаң эскирбейт да тамыр. Карчы караң кирип кетти. Бүгүн анын кылам деп зу коюп кетти го бүгүнкү. Өмүрчү, өмүрдү. Ошон үчүн өмүрдү маңыздуу жашаш керек деп ойлонуп, Каражан. Эмне болуп кетти бүгүн кечке? Тултуң деп элаттың эле го. Каражансың сен дейди. Каражан деп айтат го. Таш көчүгүм. Кичине мындай дене бойду чойсоң болот кичине. Тур. Каражаным, ушу каражанымсың го. Мен аяп койгон. Эмне болуп кетти мынча каражан деп эле калыптырсың? Шектүү болуп атасың го. Шектүү болуп атамбы. Молодец. Көчкө тарабы. Ушинтсең кичине дене боюңду жазып. Өзүң жана чоң курсактар жаман көрчү элең го. Чоң курсактардын атасын. Молодец. Ушинтсеңчи? Кыздар деп калбадыңбы? Ошо сен өзүң стройный болсоң, кыздар да көз кысат. Унча болуп калдым да бай. Сен жанагы Назира Айтбекова деп чечинбейсиңби? Жинди болбочу. Айшып башым ортпачы. Блогер болот десе дедим элечи. Жиндини неме да? Жашоонун, жок эмес. Жашоонун жиндилер өзгөрүлөт да. Жиндилер эмне кылат? Назира жинди эмес. Назира ал деген жанагы бул философ да. Жанагы кийимди сен тигип атканда кийимдин топусун кадайсың, заноскасын кадайсың, бирок уятты кошо кадабайсың да кийимгечи. Анан уяттын баары эле кийинип алган кишини эле уяттуу дебеш керек. Зымпыйып жүргөндөрдүн баары кылгылыктын баарын кылгандар да. Бул жана кыз келиндерге болгон зордук, зомбулук, утокмоктун баары, ала качуу деген зөөкүрчүлүктүн баары ошо миллиондогон, миңдеген кыздардын руху ошондо жашайт да. Бул бунтардык мүнөзү да. Балды ошо. Олжеке, дагы эле отурасыңбы? Кеч кирди уже, жүр басып келеличи, тур. Боёкчу дейт деселе. Таш көчүк болбой. Так эле таш көчүк деген атка кондуң го. Тур, давай. Котурчем морикни. Сен азыр дегениң, да 1-2 саат болот. Давай, тур. Ай, таңыр.
Мына көрүң чыкканың өзүң эле жакшы болду. Таза аба деген таза абада кичине кыймылдаш керек. Соныкин керемет. Бассаң кичине артта калбай. Жандуураак бас. Артта калгандан уялбаш керек. Азыр алдыга өзүңдөй жаштарды, кыз келиндерди салышыбыз керек. Коомдо дагы аял затты алдыга түртүп, жолду аял затка бошотуп, эркектерге бошотуп, жаштаргачы. Анан жаштардын жүрөгү куур, таза, билими, тажрыйбасы менен бизден алдыга кетип калды. Биз деген артта калдык, кыйла артта калдык да. Ошондо да жол бошотпой, мына мамлекеттик машинанын жана коррупция уурлардын жолуна бөгөт коюп, эл ырыскысын тонотпойм деген Али Токтокуновго жаштарга жол бошотпой келатышат да, саясий сүрмө топтогулар. Ошон үчүн жана Назира Айтбекова жылаңаш чечинген өң көрүп атышпайбы? Ошол рухий жылаңаштыкта коомдун курнамыз, ошол ал протест деген көп маани туюнтат да. Ошондуктан биз аял затка жол бошотуп, алдыга салып аларды, жаштарды алдыга салып үйрөнүшүбүз керек. Каражаным.